Салам достор, биз менен англис тилин үйрөнүп жатканыңыздарга абдан кубанычтабыз. Мурунку сабагыбызда модалдык этиш болгон мэйдин жөнөкөй сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүнкү сабагыбызда мэйдин суроолуу сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылабыз. Мурунку сабактарыбызда да модалдык этиштин суроолуу сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылганбыз. Сүйлөмдө модалдык этиш катышкан болсо, суроолуу сүйлөм түзүү абдан оңой. Келиңиздер анда бул мисалда көрсөтүп берели. I may go home. I may go home. Мен үйгө барсам болот деп которулат. Бул жөнөкөй сүйлөм. I сүйлөмдүн ээси, may модалдык этиш, go негизги этиш. Сүйлөмдө модалдык этиш катышкан болсо, модалдык этиш сүйлөмдөгү негизги этиштин алдында колдонулат. I may go home. Эми сүйлөмдөгү менен модалдык этиштин ордун алмаштырсак, сүйлөм суроолуу сүйлөмгө айланат. Мисалы, May I go home? May I go home? Мен үйгө барсам болобу? Суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат жана суроолуу сүйлөмдө интонация дагы өзгөрөт. Модалдык этиш may суроолуу сүйлөмдө уруксаат сураганда жана өтүнүч кылганда колдонулат. Мисалы, May I come in? May I come in? Мен кирсем болобу? Бул уруксаат. Биз уруксаат сурап жатабыз. Кийинки учур, May I use your book, please? May I use your book, please? Сиздин китебиңизди колдонсом болобу? Сураныч. Бул өтүнүч. Биз суранып жатабыз. Келиңиздер таблицага көңүл буралы. I may make a cake. I may make a cake. Мен торт жасасам болот. Бул жөнөкөй сүйлөм. I сүйлөмдүн ээси, may модалдык этиш, make негизги этиш. I may make a cake. Суроолуу сүйлөмдө May I make a cake? May I make a cake? Мен торт жасасам болобу? Сүйлөмдөгү менен модалдык этиш болгон mayдин ордун алмаштыруу менен биз суроолуу сүйлөм түзүп жатабыз. You may wait me. You may wait me. Сиз мени күтсөңүз болот. Суроолуу сүйлөмдө May you wait me? May you wait me? Сиз мени күтсөңүз болобу? He may go. He may go. Ал барса болот. Суроолуу сүйлөмдө May he go? May he go? Ал барса болобу? We may meet again. We may meet again. Биз кайрадан жолуксак болот. Суроолуу сүйлөмдө May we meet again? May we meet again? Биз кайрадан жолуксак болобу? You may work here. You may work here. Сиздер ушул жерде иштесеңиздер болот. Суроолуу сүйлөмдө May you work here? May you work here? Сиздер ушул жерде иштесеңиздер болобу? They may play outside. They may play outside. Алар сыртта ойносо болот. Суроолуу сүйлөмдө May they play outside? May they play outside? Алар сыртта ойносо болобу? Достор, келиңиздер өзүбүздү сынап көрөлү. Видеону токтотуп, бул сүйлөмдөрдү суроолуу сүйлөмдөргө айландырыңыздар. Андан кийин видеону улантып, биз менен бирге жоопторуңуздарды текшериңиздер. You may open the window. You may open the window.
Siz terезени açsanız болот. Бул сүйлөмдү кантип суроолуу сүйлөмгө айландырабыз? Сүйлөмдө модалдык этиш катышкан болсо, сүйлөмдөгү менен модалдык этиштин ордун алмаштырсак, сүйлөм суроолуу сүйлөмгө айланат. Сүйлөмдөгү бул you. May модалдык этиш. Демек, may менен you'нун орду алмашат. May you open the window? May you open the window? Siz терезени ачсаңыз болобу? She may use my phone. She may use my phone. Ал менин телефонумду колдонсо болот. Суроолуу сүйлөмдө азаматсыздар. May she use my phone? May she use my phone? Ал менин телефонумду колдонсо болобу? They may meet. They may meet. Алар жолукса болот. Суроолуу сүйлөмдө модалдык этиш менен сүйлөмдөгү энин орду алмашат. Демек, may they meet? May they meet? Алар жолукса болобу? I may wait you. I may wait you. Мен сизди күтсөм болот. Суроолуу сүйлөмдө кандай болот? Азаматсыздар. May I wait you? May I wait you? Мен сизди күтсөм болобу? We may call him. We may call him. Биз ага чалсак болот. Суроолуу сүйлөмдө May we call him? May we call him? Биз ага чалсак болобу? Достор, бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Сиздерге адаттагыдай эле тапшырма даярдап койгонбуз. Төмөндөгү шилтеме аркылуу кирип, тапшырманы онлайн аткарып жөнөтүңүз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.